Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Бүгүн Бишкекте Садыр Жапаровдун тарапташтарынын митинги болуп өттү. Ал өзү элге кайрылып митингди өткөрбөй эле коюуну сураган, бирок аны колдоо штабынын жетекчиси экс-депутат Каныбек Осмоналиев өткөрүүнү чечкен. Митингчилердин кайсы бир тобу Ак үйдүн коросуна да кире кеткен. Милиция суу аткычтарды колдонду. Айрымдар кармалды. Дагы бир жолу ушул жерде жалпы митингдин атынан биз президенттен салап калалы. Садыр Жапаровду мыйзамдын негизинде мунапысты ырайым берүүнү колдонуу менен өзү чечип беришин. Садыр Жапаровго! Садыр Жапаровго! Садыр Жапаровго! Жапаров 17-жылдын мартында чет өлкөдөн Бишкекке кайтып келгенде кармалган. Анткени ага каршы мурда 13-жылдын октябрында Караколдо уюштурулган митинг менен байланыштуу кылмыш иши ачылган. Ал митингге катышкандар көмтөрүү боюнча чечкиндүү чечим кабыл алууну талап кылып, Ысык-Көл губернатору Эмилбек Каптагаевди кыска убакытка барымтага алган. Бирок Жапаров өзү ал митингде болгон эмес. Жапаров менен кошо аны тосуу үчүн чек арага келген жана ошол эле күнү кийин УКМКнын имаратынын алдында митингге чогулган бир топ адам кармалган. Ошол эле 17-жылдын августунда 1-май райондук соту Жапаровду 11,5 жылга эркинен ажыратууга кескен. Кийин жаңы кодекстер күчүнө киргенде ал 11,5 жылдык мөөнөттүн 1,5 жылы кыскартылган. Сот боло электе 17-жылдын апрелинде Жапаров убактылуу кармоочу жайда жатканда ал бычакталган. Кийин ал окуя Жапаров өз өмүрүн өзү кыюуга аракеттенген деп түшүндүрүлгөн. Жапаров камалып жатканда анын атасы да, кийин энеси да каза болгон. Былтыр августта болсо анын 27 жаштагы уулу жол кырсыгынан абыт кеткен. Ноябрда Жапаров президентке кайрылып ырайым сураган, бирок анын арызы канааттандырыла элек. Бул иштин артында Кумтөр кенин иштетип жаткан ири чет өлкөлүк компания турат деп да божомолдосо болот. Анткени депутат кезинде Жапаров Кумтөрдү катуу сынга алып, 12-жылдын июнунда парламентте кеңири доклад менен чыгып сүйлөгөн жана ал докладта Кумтөрдү мамлекет улутташтырып, кенди өз колуна алыш керек деген корутунду чыгарылган. Бирок жогорку кеңеш бир кыйла жумшак токтом кабыл алган. Жапаровдун докладынан кийин мамлекеттик комиссия түзүлүп, аны экономика министри Темир Сариев жетектеген. Ал комиссия өз докладын 13-жылдын февралында бүтүргөн жана анын корутундусу катары Кумтөрдүн жетекчилиги менен сүйлөшүү жүргүзүп, мурда түзүлгөн келишимдерге оңдоо жана толуктоо киргизүү керек делген. Бүгүнкү митингде Кумтөр тууралуу дээрлик эч нерсе айтылган жок. Жапаров болсо Манас менен салыштырылды. Манастай бир адамыбызды чыгарганга кандай дейсиңер? Ошо Манасты чыгара албасак бизчи кыргыз дейби? Намысыбыз эмне болот? Болбогон сөз менен камап коюп, ошолордун немесине багынып берсек, анда биз кыргыз болбой эле коелук. Туурабы туугандар? 13-жылы барымтага алынган Каптагаев Жапаровго эч нааразычылыгым жок деп сотто да сүйлөгөнүнө карабай, Садыр Жапаров кесилип эмгиче абакта. Садыровдукунан тышкары Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун да соту аяктабай жатат. Эмгиче эркиндикке Эрнест Карыбеков да чыгарыла элек. Жана бул мисалдар жалпы сот системасы да, соттор өздөрү да такыр реформаланбай жатканын көрсөтөт. Ушул жана бир топ башка сот иштери мыйзамсыз уюштурулуп, чыгарылган чечимдер да мыйзамсыз болгону баарыга белгилүү. Бирок бир дагы андай чечим эмгиче жокко чыгарыла элек. Ал чечимдерди кабыл алган бир да сот жазаланган жок. Ал соттордун бири дагы, же алардын жетекчилеринин бири да элге кайрылып коомдон кечирим сурай элек. Жана бир дагы сот, бир дагы мурда туура эмес кабыл алынган чечимди өзгөртүүнү каалабайт. Мындай абалда соттордун оңолушун күтүү кыйын. Ошондо саламат калыңыздар.